жарандарыбызга юридикалык жактан көмөк көрсөтүү максатында Башкы прокуратура тарабынан прокурордун кеңештери мобилдик тиркемеси иштелип чыкты. Мобилдик тиркеменин негизги максаты бул жарандарыбызга күнүмдүк турмушта кезигип аткан юридикалык маселелер боюнча жардам көрсөтүү. Анын ичинде үй бүлөлүк маселелер бар, кылмыш укугу боюнча, мүлүктүк талаштар боюнча, пособие, пенсия дайындоо, укук коргоо органдарынын, мамлекеттик бийлик органдарынын милдеттери боюнча бүт ошол жерге киргизилген. Биздин жарандарыбыз ал үчүн атайын юридикалык кеңеш сурап, башка адамдарды издебестен эле ошол мобилдик тиркеменин алып туруп, өздөрүнө керектүү көйгөй жараткан маселелердин баарын тактап, окуп, түшүнүп алса болот. Мобилдик тиркеменин бул бөлүгүндөгү белгилеп кете турган нерсе, мунун бардыгы юридикалык тилде эмес, элге жеткиликтүү болгондой кылып, жөнөкөй тилде жазылып киргизилди. Андан кийинки бир дагы мобилдик тиркеменин функциясы бар, бул электрондук кабылдама. Биздин жарандар ошол үйүндө туруп эле кандайдыр бир көйгөй болсо, мыйзам бузуулар болсо, мамлекеттик бийлик органдарынын аракеттерине нааразы боло турган болсо, ошолордун бардыгын мобилдик тиркеме аркылуу Башкы прокуратурага жиберсе болот. Андан сырткары, арыздан сырткары өздөрүндө колдорунда материалдар болсо, ошону дагы кыстарып, ошонун документтерин дагы электрондук варианттары бүт бардыгы Башкы прокуратурага түшөт. Замда каралган тартипте бардыгы каралат. Мобилдик тиркеменин негизги максаты ушул элге ыңгайлуу шарт жаратуу, прокуратура менен элдин ортосундагы байланышты чыңдоо жана алар тарабынан жиберилген арыз даттануулардын убагында чечилишин камсыздоо болуп эсептелинет. Жарандардын укуктук аң сезимин жогорулатуу максатында Башкы прокуратура прокурордун кеңештери мобилдик тиркемесин иштеп чыкты. Прокурордун кеңештери мобилдик тиркемеси бул Кыргыз Республикасынын жарандарына юридикалык жардам көрсөтүү боюнча практикалык кеңештер менен сунуштамалардын жыйнагы. Мобилдик тиркеменин жардамы менен жарандар күнүмдүк жашоодо көп пайда болгон суроолорго жоопторду ала алышат. Жазык укугу, эмгектик укук, үй бүлөлүк укук, кыймылсыз мүлк маселелери боюнча, салыктар, балдардын укуктарын коргоо боюнча юридикалык кеңештер, пенсионерлердин жана улгайган адамдардын укуктарын коргоо боюнча юридикалык кеңештер, ата-энелердин укуктарын коргоо боюнча юридикалык кеңештер, үй бүлөлүк зомбулук боюнча. Акысыз мобилдик тиркеме Android платформаларындагы мобилдик телефондорду колдонуучулар үчүн кыргыз жана орус тилдеринде жеткиликтүү. Прокурордун практикалык кеңештеринин электрондук версиясы www.prokuror.kg сайтында жеткиликтүү.